Саламатсыздарбы? Биринчи радиодо күндүн темасы уктуруусу. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Айжан Нурумбаева. Өткөн жуманын соңу 20 ноябрь балдардын укугун коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди. Бул датага карата Бишкектеги балдарды коргоо борбордук коомдук бирикмеси «Бала күлсө аалам тазарат» аттуу акцияны жүргүзүүдө. Бүгүнкү уктурууда эмне үчүн балдар чоңдордун зордук зомбулугуна кабылып келет? Аларга канткенде бактылуу балалыкты тартуулайбыз деген суроого жооп издеп көрөбүз. Студияда балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Таалай Жакыпов. Саламатсызбы? Урматтуу радио угармандар, сиздер дагы биздин маекке жигердүү катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар жана биз сиздер дагы чакырмакчыбыз. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Андан тышкары тема деген сөздөн баштап 35 35 кыска номерине СМС жазып жөнөтсөңүздөр дагы болот. Талай агай, мына «Бала күлсө аалам тазарат» аттуу акцияны баштапсыздар. Ушул акциянын максаты, анын алкагында кандай иштерди алып барасыздар? Токтолуп берсеңиз. Өзүңүздөр билгендей, мына базар экономикасына киргенден кийин ушул адамдардын, биздин экономиканын өзүндө гана, материалдык жактан гана эмес, ушул адамдардын жан дүйнөсүндө, айлана чөйрөгө болгон мамилесинде, дүйнө таамында мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду да. Анан азыркы күндө биз ошол өзгөрүүлөргө өтө көңүл буруп маани беришибиз керек. Биз каалайбызбы же каалабайбызбы, аалам таануудан же болбосо глобалдаштыруу деп атпайбызбы, биз ошол эмеден алыс кете албайт экенбиз да. Анан бүгүнкү күндө ушул оор маселелердин бири балдарга карата биздин мамиле, келечек муунду кайсы жол менен замандын талабына ылайык кандай деңгээлде тарбиялайбыз деген бир суроо туулуп атат да. Бул суроонун туулушунун да бир себеби, биз айтып атабыз, жанагы экономикалык кыйынчылык, биз азыркы күндө жүрөбүз, ушу жакырчылык калктын жарымынан көбүнө жакырчылык ээ болуп калды деп, жакырчылыктын катмарына өтүп калды деп. Ушундай шартта биринчи кезекте балдар, анан биздин жана кары картаңдар, пенсияда чыгып аткан адамдарыбыз өтө көбүрөөк мындай бир кыйын кырдаалга туш болуп калып атышат да. Анан биздин азыркы өткөрүп аткан акциябыздын да негизги максаты ушу балдарга карата, балдардын келечеги үчүн, ошолордун таалим тарбиясы үчүн бир жагымдуу жагдайды түзүп берүүнү, эмне болгон күндө да өз колубузга алсак деген оюбуз бар да. Өз колубузга алсак дегенибиз эми ошол бүгүнкү күндө балдарга кийинки кезекте көбүрөөк айтылып атат, балдарга карата зордук зомбулук күчөп баратат деп. Эми ошол зордук зомбулукка басым жасабай биз кайра эменин темасы айтып тургандай, бала күлсө аалам тазарат деп атпайбызбы? Бала канчалык жагымдуу чөйрөдө өсүп, канчалык түрдө бир жактыруу менен мамилеге дуушар болсо, ошол бала келечекте эң мыкты, мындай бир таланттуу, айталык, жөндөмдүү, колунан келген, маңдайы жарык бир адамдар келип чыгат эле деген ой да. Анан ошого карата биз ошол бала күлсө аалам тазарат деген өзүнчө бир иш чара өткөрүп атабыз. Мунун максаты ошол балага таалим тарбия берүүдө, баланын келечегине кам көрүүдө биз кандай ыкмаларды колдонушубуз керек, ошол эле мезгилде зордук зомбулуктун кандай натыйжалары, таасири бар деген суроолордун үстүндө коомчулукту кичине бир ушул суроолорго коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат да, негизги максат. Акция канча убакытка уланат, кайсыл аймактарда өтүп атат? Эми бул акция биз мындайда көбүнчө Бишкектин аймагы деп айтсак болот, себеп дегенде биздин коом балдарды коргоо борбору ушул коомдук бирикмеси Бишкектин гана аймагында иштейбиз, бирок ошол эле мезгилде массалык маалымат каражаттары аркылуу, радио, телевидение, газета, журналдар аркылуу ошол республиканын баардык эле аймактарын камтып кетсек деген оюбуз бар да. Эми сиздердин борбор мына балдардын укугун коргоо, деги эле балдарды мындай бактылуу балалыкка тартуу максатында канча жылдан бери мындай эмгектенип иштеп келатасыздар? Ишмердүүлүгүңүздөр канча жылга барып калат? Шартка жараша болуп калды, өзүңүздөр билесиздер, могу 1993-жылдары жана эгемендиктүүлүгү жетишкен күндөн тартып ушул оорчулук биринчи кезекте балдарга келди деп айтсак болот да. Ошол мезгилде Бишкек шаарынын ичинен өзүңөр деле байкасаңар керек, үйүнөн качып келген балдар саны аябагандай көп болчу. Качып ушу Бишкектин тегерегинде кайыр сурап, аргай жерге жатып, кылмышкерлердин тобуна кошулуп кеткен балдар көп болчу да. Анан ошондой андан сырткары ички миграция ошол мезгилден тартып аябагандай күч алды да. Бишкекке республиканын баардык аймактарынан келип, ушул жерден базардан оокат кылабыз деген адамдарыбыз көп болуп, анан алар Бишкекке келгенден кийин
же балдарын мектепке киргизе албайт, же тиги медициналык жактан бир дарыгерлерге көрсөтө албайт, ушундай бир татаал шарттар түзүлүп калганда, анан биз ошол шарттарды эске алуу менен балдарды коргоо коомдук бирикмеси түзүлгөн. Негизги максатыбыз эмне эле? Ошол көчүдө калган балдарды кайра бир реабилитация деп атпайбызбы, ошондон өткөрүп анан үй бүлөсүнө кайтаруу. Бул биринчи маселебиз болчу. Экинчи маселе ошол таптакыр эле мектепте окубай көчөдө калып анан жана иштөөгө аргасыз болгон балдарды, ошол балдарды кайра базардан алып чыгып, иштеп жаткан жеринен алып чыгып, мектепке кайра билим берүү системасына кайра кайтаруу болчу. Анан акырындык менен шарт өзгөрүп келатат да. Мына 2006-жылга чейин чындап эле көчөдө калган балдарыбыз аябай көп болчу. Биз түнкүсүн рейдтерге чыгып, баягы рейд деп айтып алдым, баягы базарларды балдар көбүрөөк кыдырганда ошол жерделерден күнүнө жок дегенде 10-15ке чейин балдарды таап келчүбүз түн ичинде. Анан ошол балдар менен иштеп атканда улам баягы адамдын тажрыйбасы өскөн сыяктуу эле уюмдун да өзүнүн бир бай тажрыйбага ээ болду десем болот да. Себеп дегенде биринчи мезгилдерде биз бала менен гана сүйлөшүп, анан ошол бала каяктан келсе үйүнө кайра жеткирип бергенге аргасыз тиги эме кылчубуз. Ошо менен чектелип калгандай болчу. Анан кийин байкап карасак, ошол биз үйүнө жеткирип койгон балдар кайра эле качып келишет да. Себеп дегенде бала үйгө барууга даяр болуп, ата энесин кечирген күнү дагы ата энеси ошону түшүнбөй кайра балага каршы чыккан учурлар көп болгон да. Андан кийин демек биз үй бүлө менен иштей баштадык көбүнчө. Биринчи кезекте ошол атаны, энени, чоң ата, чоң эне дегендей үй бүлөнүн кандай мүчөлөрү болсо, ошол адамдар менен ошо баланы кайтарууда биз кандай ыкмаларды колдонобуз, бала менен кантип сүйлөшөбүз, мына ошол маселелердин үстүндө иштей баштадык да. Анан кийинчерээк мына 2000 биз айттык, ошол мезгилде мектепке алчу эмес чындап эле. Ар бир мектеп өзүнүн микро участкабыз бар. Биз ошол жердегине алабыз, каттоосу барларды. Каттоосу жак балдарды биз эч кандай мектепке ала албайбыз деп. Анан окубай калган балдар көп болгон да. Анан негизги максат ошол мектеп билим берүү системасында ушул көз карашты өзгөртүп, Кыргызстандын жараны болгондон кийин, кыргыздын баласы болгондон кийин, вообще эле Кыргызстанда төрөлгөн бала болгондон кийин кайсы гана мектепте болосун билим алууга укугу бар. Конституциянын өзүндө ушундай жазылган. Анан ошону механизмдерин ишке ашыруунун үстүндө иштей баштадык да. Мында жанагы көбүнчө мектептин директорлору, мугалимдер, айталык көчө башчылар, квартальный, жергиликтүү бийлик, анан райондук администрация деп атпайбызбы, мына ошолар менен көбүрөөк иш жүргүзүп аттык да. Анан бүгүнкү күндөгү биздин негизги максат келечектеги жанагындай татыктуу, маңдайы жарык, бир ачык, билимдүү балдарды тарбиялап, биздин эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн кам көрүш үчүн ошого карата ошол биздин таалим тарбия берүүгө болгон көз карашыбызды аз да болсо өзгөртүү. Анан ошого карата мектеп болобу, жамаат болобу, ошо жамаатты тартып балага тарбия берүүдө, ошо жамааттын деңгээлинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдө, турмуштук кыйын кырдаалга кабылган балдарды ошол кыйын кырдаалдан сууруп чыгып, жамааттын татыктуу мүчөсү катары өзүнүн ордун таап берүүгө аракет кылабыз деген оюбуз бар да. Азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Угармандардын эсине салып коелу, урматтуу радио угармандар. Бүгүн биз эмне үчүн балдар чоңдордун зордук зомбулугуна кабылып жатат, балдарга канткенде бактылуу балалыкту тартуулайбыз деген суроонун тегерегинде маек куруп жатабыз. Студияда балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Таалай Жакыпов. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Сиздер дагы маекке катышып өзүңүздөрдүн айлана чөйрөңүздөрдө болуп жаткан, сиздер көрүп аткан маселени болсо айтып ортого салыңыздар. Угарманыбыз байланышта бар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз. Талай мырза, мен сизге суроо берели, иним чыгарсаң, мен Талас областынан болом да, Акчай айыл өкмөтүнөн, атым Рахат. Акчай айыл өкмөтүн жазып алсаң жакшы болот эле. Мындайда биздечи айылда билесиң, айыл жергесинде бактар кечке чейин айылда балдар кечке чейин иштейт. Кечке чейин иштейт. Анан мен өзүмдүн мындайча айтканда огородум аябай чоң да. Анан ошонун жартысына келип баксат. Түндө караңгырда свети жок футбол ойношот да. Анан сүйнөсүң жакшы болупту, сандалып тияк барбай. Эми биздечи мындайда бизде көп эле балдар мындай заводко кирип кетти. 3-класс, 2-класстын балдар заводко барат, сенесиңби? Анан быйыл шайлоого жакын Уша жанагы ата мекен партиясы биздин мектептин алдына чоң стадион курду. Эми балдардын сүйүнгөнүн айтпа. Анткени мен ишим албай элек да барчы. Анан сүйүндүк барса элечи. Сүйүндүк ой жакшы болдуга деп. Ошон 60% бүтүп калган да. Силер голос бербей койдуңар. Силерден биз 80 эле голос алдык. Сезмишкен негедеңер бар да. Таштап ташты. Курбайбыз, керегиңер жок депчи. Анан эми ушу балдардын сагын сындырып койду да, биз сүйүнгөнбүз, балдар сандал ар жака ойнобой, даватка кирбей, эми Кыргызстандан деле дүйнө жүзүнө тараган бир
футболист чыгат болуш керек. Биз мына мен именно эсим алдында балдар ойнойт да. Ушул талай мырза, ушул талай инем ушуну бир мен айыл өкмөтүнүн андай акча жок, өзүнүн себе стоимости 1,5 миллиондук экен да, бул 60% бүт өргүтүп өстү да. Анан балдардын жаман шагын сындырды. Мен 14 жашта балам айтат, мама, депутаттар ушундай болобу, калп сүйлөйбү дейт да, мына ушу ана көрмөп туруп мындайча айтканда ыйлап калышты. Чынын эле айтыш керек. Эми сүйүнгөндөрүн айтып бошону баштагандачы. Анткени айыл жергесинде же клуб кылышпайт бакыштар. Кечке чейин новый анан тигилчөп кечинде ойношот, ойноп турган стадионубуз бүтпөй калды. Эми ушул депутаттардын ушул кылган ушул эл укса экен, уят да булчу балдардын шагын сындырып коет. Анан каяктан күлөт ушулчу. Сиздин айткандарыңызга мен толугу менен кошулам. Бул жанагы партияда убада берип коюп аткарбай коюп аткандыгы бул биздин саясий маданиятыбыздын эң эле төмөндүгү да. Бул бир, экинчи жагы ушул балдарга мамиле жасоодо жана башында эле айтпадым, ушундай кыйын кырдаал, турмуштук кыйын кырдаалда биринчи кезекте бала менен жана карып калган картаңдарыбыз, ата энебиз ошолор кыйналып калышат да. Анан ошолор аларды эстен чыгарып койгондугу бул өтө өкүнүчтүү. Мына Атамекен саясий партиясы деп айтып атасыңар, муну массалык маалымат каражаттары боебу, кай жерде болобу, бул жөнүндө көбүрөөк айтып жүрүш керек. Себеп дегенде эл уже азыр түшүнө баштады. Азыр түшүнө баштаганды ошол саясий партиянын деңгээли кандай экен. Ошол саясий партияда бизге депутат болобуз деп келген адамдардын адамдык деңгээли биринчи кезекте. Анан саясатка, өзүнүн мекенине, эл жерине болгон көз карашы кандай экенин ушуну өзү далилдеп турбайбы. Биз демек мындай депутаттардан алысыраак болгонубуз жакшы болот го деген ойда. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, ушу биздин эмеде тиги айыл өкмөтүндө каражатыбыз деле анчалык жок болуп атат деп. Аныңар туура, айыл өкмөтүндө каражат бул жерде балдарга тарбия берүүдө, балдарга бир мамиле жасоодо, балага бир коопсуздук жагдай түзүп берүүдө айыл өкмөтү деп жергиликтүү бийлик гана аракет кылбастан бул жерде жалпы ошол силердин айылдагы жамааттын ар бир аракет кылыш керек да. Ошол балдардын жүрүм турумуна ар бирибиз эгерде көз салып, биз айтабыз да, жана аалам деген бир бүтүн дүйнө, бир биримдик. Анан ошол жерде бир бактын дарагын кыя турган болсок, анда ааламдын жан дүйнөсү зыркырайт, жүрөгү зыркырайт деген сыяктуу. Анан жанагы азыр балдардын жүрөгүндө бир оор нерсе калып калды да. Ушул депутат ушундай болобу деген. Мунун өзү келечекке аябагандай чоң таасирин тийгизет деген ойдомун да. Себеп дегенде ошол бала анда уже ушундай бир көз караш пайда болду. Азыркы күндөн баштап депутат болгондон кийин демек карабай кетсе болот экен. Элдин астына берген убаданы аткарбай койсо болот экен деген бир ишеним ошол балада калып алып калды да. Эми ошол ишенимди чыгарыштын өзү бул өтө татаал нерсе. Талай мырза, мына сиз жогоруда айттыңыз, 2006-5 жылдарга чейин көчөдө үйүнөн качкан балдар абдан көп болуп кеткен, мектепке барбаган балдар көп болуп кеткен деп. Тилекке каршы мына быйыл дагы мугалимдердин съездинде президентибиз дагы белгиледи, билим берүү министрлиги дагы айтып атат, мектеп партасына барбаган балдардын саны 80 миңге чукулдап, тийди качта окуп аткан балдар бар экен деген. Демек, баары бир деле бүгүн ушу мектеп партасына тартылбай аткан балдар бар экен да, көп экен да ал турсун. Саны көп, бирок бизди бир кубандырып турган нерсе ошол мектеп партасына тартылбай калган балдарды ушунча бар экен деп мойнуна алып аткан бийлик рахмат да. Мурда таптакыр мунун мойнуна алчу эмес да. Окубайган бала деген жок болчу да. Эми мына азыркы мезгилде мен канчалык деңгээлде билем, ар бир айыл өкмөтүндө болобу, ар бир мектептин өзүндө болобу, ушул окубай калган балдардын санын так аныктап, анан ошону тиги мектепке тартуу боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Эми бирок канчалык деңгээлде жүрүп атат, биз Бишкектин аймагында иштейбиз, анан ар жак эмени биле албай атабыз да. Бишкектин мисалында айтканда, анын айлана чөйрөсүндөгү жаңы конуштар мисалында айтканда, Бишкектин мисалында айтканда деле канчалык деңгээлде мына бизде ички миграция ушунчалык тез жүрүп атат да. Анан кээде ойлоп калабыз да, жана айылды бир сыйра кыдырып, ошол жерде демилге топтору деген бар бизде ата энелерден түзүлгөн. Ошол эле жерде квартальный көчө башчылары менен атайын ушул боюнча тренингдер, сабактар өткөрүлгөн. Анан бир сыйра кыдырып чыгып, баары бир балдардын баары мектепке киргиздик деп чечим кабыл алгандан кийин дагы сентябрдын 15-синде эле кайра 20 бала пайда болуп калат. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул жерде именно жанагы ата эненин өзүнүн жоопкерчилиги үчүн азыраак болуп атат да. Именно ушул сабак башталгандан кийин сентябрда тияктан окутпайт, анан ноябрда, декабрда анан бияка көчүп келишет семьясы менен. Бияка көчүп келгенден кийин ал баланы декабрда эми кантип алып барып жанагы 2-класс окуп аткан балага 3-класска отургуза алабыз. Себеп дегенде бир чейрек толугу менен окуган жок. Анан айла жок, жанагындай тиги кошумча сабактарды өтө турган бир класстарды ачууга туура келип атат. Анан президент өзү айткандай, чындап эле бул биздин мойнубузда бар. Жана 80 миңден ашуун окуучу тартылбай калды деп атпайсыз, бул чындык.
Айтсаңыз, жанагы болбой эле көчөгө качып чыгып аткан балдар менен иш алып барып атканыңыздарды айттыңыздар. Андай балдар үчүн кандай чөйрө керек? Жогоруда айттыңыз, мына ата эненин камкордугу, ата эненин өзгөчө мамилеси керек экендигин, андан тышкары коомдук институттар, ошо кала берсе көчөсү, айылындагы адамдар дагы кандай бир колдоо көрсөтүш керектигин Биз ойдосуз? кийинки мезгилде ушул баланы тарбиялоону экинчи планга коюп атабыз да, жан дүйнөсүнө таасир тийгизүүнү. Ошонун бир акыл эсин, ойлоо жөндөмдүүлүгүн, талдоо жөндөмүн өстүрүүгө азыраак мамиле кылып, биз негизинен эле курсагын тогузуп койсок болду деген эмеге келип атабыз да. Анан жанагы үйдөн качып же болбосо карабай аткан балдар, биз силер ойлобогула, жөн эле бир мындай бир арак ичкен же болбосо бузулуп кеткен же жакыр жашаган адамдардын балдары гана качат. Жок. Именно жанагы оокаты толук, бүгүнкү күндө биз орто чарба же болбосо бай бизнесмен дегендердин балдары үйлөрүнөн качып аткан учурлар көп да. Эмне үчүн дегенде, балага элементарно мээрим жетишпейт. Жактыруунун тили деген бар. Биз жактыруунун тилин бир кара топуракка салыштырсак болот да. Ошол кара топуракка эмени тиги урукту таштай турган болсок, анан ага көн суу болсо, ошондон мөмө чыгат да, аябагандай жакшы нерсе. Жактыруунун тилин ошо кара топуракка салыштырып керек. Анан бизде ошол жактыруунун тили деген эмне экенин билбей, балага мээрим бере албай атпайсызбы? Жөнөкөй эле бир мисал айтайын. Мына бир 3 жашар балаңар бар деп коелу. Эгерде ошол 3 жашар бала бир жакка конокко барып калсаңар, үйгө келгенден кийин ошол конокто отурганда сыртка чыгып бир аз ойноп келет да, кайра келип силердин колуңарды кармап момуп жабышат. Биз эмне дейбиз? Бар, элдин баары эле ойноп атпайбы, тетиякка бар деп. Себеп дегенде, тааныш эмес чөйрөгө келгенде бала өзүндө болгон энергия, күч кубатын жоготту. Тааныш эмес чөйрөдө мындай караганда чарчады. Анан күч кубат алыш үчүн ал кайра энесине келип минтип жабышып атат. Анан ошондо энеси жөн эле кучактап, бетине сүйүп, келдиңби балам дей турган болсо, бир 5 мүнөт ичинде жана батарейканы заряд эткендей бала энергиясы кайра калыбына келет да. Же болбосо да бир мисал айтайын, мына кээ бир ата энеси таптакыр карабаган балдар, айталык тиги детдомдо өскөн балдарды деле алалы. Ошол балдарды карап отурсаңар, тойгонун билбейт. Жөн эле жей берет, момунтип эле астына канча тамак берсең тойгонун билбейт. Биз бала деген энергияны биринчи кезекте ата эненин мээриминен алат. Анан жана мээрим жеткен бала тамакты аз ичет, көп ичкиси келбейт. Себеп дегенде, күч кубаты толтура. Аны энеси күндө кучактап бетинен 5-6 маал өбүп турат. Анан андай мамиле жок болуп калгандан кийин балада күч кубат жок да, энергия азайып атат. Ал эмне кыла баштайт? Анан жана тамакты жей баштайт да. Мен мындай деген суроо туулат да, жактыруу деп атабыз, ошол мээримди биз кантип беребиз деп. Мээримди биринчи кезекте дене аркылуу беребиз. Жан дүйнөсү аркылуу, жана кучактап, өп атпайсызбы? Андан кийин көз карашыбыз аркылуу беребиз. Андан кийин барып анан жана акыл эс айтып, эмне кылып, жыруу сөз айтып, сүйлөө менен берип атабыз деп атабыз. Мына биздин ата энелерди кээде карап отурсаң, мындай да, биздин балдарыбыздын көбү, кыргыз балдарда чындап эле көбүрөөгү жалтаң да, көзгө кишинин көзүн тикке карай албайт. Мындай карап койсоң, башын көзүн ала качып турат. Андай киши менен ошол чоңойгондо ошол адат калат. Анан андай киши менен кимдир бирөө мамиле түзө алабы, түзө албайт. Бул кылмыш берби же, эмнеден коркуп атат? Көзүн минтип эле отурса. Эмнеден келет ал? Мына 2-3 жашар жаңы төрөлгөн баланы биз алганда карап турсаң, эненин көзүн карап турсаң, ушундай бир мээрим төгүлүп карайт да, жана балаңчы. Анан кийин эле бир 4-5ке чыгып калгандан кийин, бала кичине кол арага жарап калгандан кийин, баланын көзүнө баягы мээрим менен мен сени жакшы көрөм деп караш деген жок. Көздөн мээрим чыкпай калат. Акмак сени карап туруп көрсөтөм. Заар чачып карай баштайт да, жана урушуп. Заар чачып карай баштаганда, ошол заардан жыландын уусундай болгон заардан бала көзүн ала качат, ал уже атат болуп калат. Ушундай нерселер бар да. Анан ошого бизде мына эртең менен базарды карай кетебиз же жумушка кетебиз деп турган балага көңүл бурбай аткан ушул болуп атпайбы? Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Таалай Жакыпов. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Аябай жакшы теманы сүйлөп атасыздар. Ушундай темалар көп болсо жакшы болмак. Мен бир ойду айтып кетейин деп аткам. Өткөндө көлгө кетип баратып, бир кагазды мындык коюп, тиги эмеден токтоп калдым да, токмоктон. Кагазды интернет кафеден распечатка кылайын деп кирипсем, ошо интернет кафеде 30тан ашык компьютер бар экен. Эми ошол экинин бир 2 эле компьютер бош. Калган бүт 2ден 3төн бала, кулактарына наушник. Эми мен 10 мүнөткө кирип чыккан ичинде мен билбеген сөмө сөздөрдү уктум да ошол жактан. Элге чоң киши келип отуруп, байкы көңүл бурушпайт да.
Анан эми ошолор келечек да биздин. Эми ошо чоңоюп келечек болгондо, чоңойгондон кийин эми ошол балдарына кандай тарбия берет? Бул жерде мен мечитти күнөөлөгүм келбейт, бул жерде түзмө-түз ата энеси күнөөлүү да. ооба. Мечит тарбия бербейт. Бул ата эне тарбия бериш керек, ата эне үлгүлүү болуш керек. Эми ошол үйүнө баргандан кийин татынакай болот, жакшы мындай маскасын кийип алып, эшикке чыкканда маскасын чечет, кайра берки балдарына окшошот. Бул жерде атасы эме болуш керек. Жана детский домдо чоңойткан балдар эми алар да чоңоюп үй бүлөлүү болушат. Детский домдо тарбиячылар алар деген баягы акча үчүн эле иштейт да биякта. Мындай мен кылбайм баягы өзүнүн баягы детин берип мындай өзүнүн баласына көрөт деп. Сиз айтып аткан азыркы көтөргөн маселеңиз үчүн чоң рахмат. Бу да аябагандай ушундай татаал маселе да. Сиз айтып аткандын өзү коомчулук ушуга көбүрөөк көңүл буруш керек. Компьютер деген бул наркотиктен айырмасы жок. Ким барат жана компьютерге? Именно ошол үйдө бир мээрим жетпеген, ата энесинен бир жакшы сөз укпаган, тели тең туштары жок, достору жок бала компьютер менен барат. Анын болгон дүйнөсү компьютер. Жансыз дүйнө менен эртеден кечке ошо менен сүйлөшөт, ошол компьютерден тарбия таалим алат. Анан жанагы бизде чыгып аткан кылмышкер деп атпайсызбы, же болбосо киши өлтүргүч, игилге тияка бияка кетип аткан балдардын баары каяктан келген балдар? Ошо компьютер менен жүрүп компьютерден өскөн балдар, компьютердин тарбиясын алган балдар, жансыз компьютердин. Алар робот, зомби сыяктуу нерсе. Мен айтат элем, мисалы үчүн үйүнө барганда башкача болот деп. Жок, ал бала үйүнө барганда да дал ошондой болот. Бул ошого көнүп калган бала, үйрөнүп калган бала. Ошондуктан биз ата энелер ошо бала компьютер менен отурса, үйдө компьютер азыр кээ бир үйлөрдө бар дейлик, анан үйдө компьютер менен отурганда дагы компьютерде ал эмнени карап атат? Канча мүнөт бериш керек ошол компьютерге отурганга? Күнүнө могу 6-12 жаштагы балага ашып кетсе бир 25-30 мүнөт, андан ашык компьютерге бербеш керек. Анан биз багы эптеп кутулуш керек да баладан. Бала бизге жабышат, кучактайт, муну көрсөт, тигини көрсөт дейт. Анан компьютерди же планшетти же телефонду колуна кармата коюп анан качып кетип атпайсызбы? То есть биздин ата энелик милдетти биз аткара турган нерсенин баардыгын жансыз компьютердин колуна берип атабыз. Анан бизде ошол сыяктуу жана бооруташ жансыз, жан дүйнөсү жансыз болгон балдар келип чыгат. Талай мырза, андан чыкарымына бүгүнкү күндө балдарды өтө эле мындай жүктөп жиберип аткан жокпузбу? Мектептен тышкаркы кайра чет тилдерде, андан дагы бий кружогуна, анан дагы башка ушундай колун бошотпой, анын мындай өзүнүн каалаган нерсесин жасоого убакытын калтырбай пайдаланып аткан ата энелер да бар да. Бул да өтө балдардын мындай психикасына туура эмес таасир бериши мүмкүнбү? Айталык жөнөкөй эле бир нерсе, бир эле мисал айтайын да. Мына ата энелер биз өзүбүз жетпей калган нерсеге биздин балабыз жетсе экен деп тилейбиз да. Айталык мен өмүр бою ушул бир мугалим болгум келсе, анан мугалим боло албай калдым ар кандай шарт менен. Мен баламды эмне кыла баштайм? Күчкө сала баштайм. Сен мугалим болушуң керек, сен мугалим болуш керек. Анан кайра ошону окуп атасың, кандай окуп атасың? 5ке окудуңбу? Канча алып келдиң? Мугалим андай болбойт. Баланы тетиги кичинекей кезинен тартып эле баланын өзүндө болгон жөндөмдүн, баланын өзүндөгү талантын биз басып салдык да. Анан жанагы орто саар врач, орто саар мугалим, орто саар тарбиячы биз ошол жактан чыгат да. Демек өз каалаганыбызды таңуулап атабызбы балдарга? Биз гана эмес, коом таңуулап атат керек болсо ошол өз каалаганыбызды. Биз балдардын кичинекей кезинде биз балдарга бере турган нерсе эмне? Бул балдарга бере турган нерсе ишеним бериш керек. Мен колуман келет, мен жазай алам. Мен дагы ааламдын бир бүтүн бөлүгүмүн. Менин пикиримди да эл угат деген сыяктуу, атам угат, энем угат деген сыяктуу балада ишеним болсо, ал өз жолун өзү табат. Анан жок, мына мындай бир турмуштук эле мисалдардан угуучуларга мындай бир тааныш болуш үчүн жөнөкөй эле бир мисалдардан айтып берейин. Айталык, мындай болуп атпайбы? Кээ бирде ата энелер келип арызданып калышат да, мына менин балам таптакыр эле сабак окубай калды, билбейт эчтеке. Анан таң каласың да, мектепке барып аны баланы окуп көрсүн десең, 5-класстын баласы шар окуй албайт. Эжелеп атып караң окуйт да. Анан бул себеби эмнеде? Себеп дегенде жанагы өзү окубаган бала ата эне кезинде окуган эмес адагы. Эжелеп өзү араң окуйт. Анан баланын жанына отуруп алат, нерви өзүнүн психикасы ошого чыдабайт, баланы оку дей баштайт да. Анан бала окуй баштайт да. Окуй баштаганда эле бир жерден туура эмес келсе төбөдөн алып бир чабат. Ушинтип да окуйсуң, моорекеле эмне деп. Бөттү. Баланын жан дүйнөсү стресстик абалда, моорекелеп чыңалып турат. Башына бир нерсе келеби, өзүңөр деле ойлоп көргүлө, өзүңөр бир нерсеге капа болуп турганда, көңүлүңөр чөгүп турганда, бирөө келип алып эле акыл айтып берсе киреби? Кирбейт эч убакта.
Анан жана баланы постоянно төбөгө койгулаганда ал байкуштун эси тартып эле анан эмне кыла баштайт? Китепти алып окубайлыкпы, сабакка даярданалык дегенде эле баланын колу калтырайт да, ичим ооруп атат. Сийгим келип атат, көзүм көрбөй атат. Жарым саатта айналып койлучу. Бетте ал окууга вообще таптакыр жөндөмү жок балада. Окубайт. Угарманыбыз бар экен, байланышта. Саламатсызбы? Алло, биз сизди угуп жатабыз. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, 20 ноябрь балдарды коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул датага карата Бишкектеги балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси Бала күлсө аалам тазарат аттуу акциясын жүргүзүүдө. Бүгүн биз эмне үчүн балдар чоңдордун зордук зомбулугуна кабылып келет, балдарга канткенде бактылуу күндөрдү тартуулайбыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Студияда балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Таалай Жакыпов. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Алдыда биринчи радионун жаңылыктар кызматы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар. Биринчиде жаңылыктар. Саясат. Ош аэропортунда болгон кырсык боюнча транспорт прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, 22 ноябрда Красноярск Ош каттамы боюнча учкан Boeing 737 учагынын экипажы аба коопсуздук боюнча эрежени бузуу менен Ош аэропортуна авариялык түрдө конгон. Окуяга байланыштуу өкмөттүк комиссия түзүлдү. Комиссияга 10 күндүк мөөнөттө кырсыктын себебин аныктоо тапшырылды. Жаңы үй салууга 200 000 сом аздык кылат. Бул тууралуу жер силкинүүдөн жабыр тарткан Ош облусун кыдырган жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Алимбеков билдирген. Менимче 200 000 сом жетишсиз. Өкмөт анын өлчөмүн көбөйтүү маселесин тезинен чечиши керек. Ошондой эле турак жайы бузулган жергиликтүү тургундардын кыштап чыгуусу үчүн ичи жылууланган контейнерлердин санын 500га чейин жеткирүү зарыл, деди депутат. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктан жапа чеккен тургундарга 10 жана 30 орунду 300 палатка 130 жылытуучу меш таркатып бергени белгилүү болду. Жергиликтүү тургундар жылууланган контейнерлер жана боз үйлөр жууркан төшөк жана азык-түлүктөр менен да камсыз кылынууда. Чет элдик жаңылыктар. Бельгиянын Брюссель шаарында түнү бою террорчуларга каршы масштабтуу операция жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгында 16 адам кармалып, бири жарадар болду. 22 ноябрдан 23 ноябрга караган түнү полиция жана аскер кызматкерлери шаардын борборуна кете турган жолдорду тосуп, жарандардын документтерин текшерген. Күбөлөрдүн айтымында Брюссельдин операция жүргүзүлгөн аймагында ок атуулар угулду. Операциялардын жыйынтыгында Париждеги террордук акттарды уюштуруу боюнча негизги кылмышкер шектелүүдө Абдельхамид Абаут жана Салах Абдиссалам кармала элек деп жазышат басылмалар. Белгилей кетсек, 13 ноябрда Парижде бир катар террордук актылар болгон. Андан 129 адам каза болуп, 352 адам жаракат алган. Акыркы 10 жыл аралыгында Улуу Британия аскер техникасына 270 миллиард доллардан ашык каражат коротот. Бул тууралуу премьер-министр Дэвид Кэмерон улуттук коопсуздуктун стратегиясына арналган макалада баяндаган. Келерки 10 жылда аскер техникасын алууга жана аны кармоого, мындан тышкары атайын күчтөрдү колдоого 2 эсе көп каражат жумшайбыз. Ошондой эле 5000ге чейин аскер кызмат кылган 2 атайын чабуулдарды жасаучу жаңы бригаданы түзөбүз. Стратегияда терроризмге каршы турууга каражаттарды көбөйтүү жана Британ атайын кызматтарына кошумча 1900 адамды тартуу каралган. Негизги багыт катары учкучу жок учуучу аппараттарды курууга инвестиция тартуу мерчемделген. 87 жаш курагында Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Эн Сам көз жумду. Ал өткөн жуманын бейшемби күнү саламаттыгына байланыштуу ооруканага жаткырылган болчу. Ким өлкөнү 1993-98 жылдар аралыгында башкарган. Анын башкаруусу коррупция менен болгон күрөштүн күчөшү менен эсте калып, ал учурда пара алуу жана салык төлөөдөн качкан үчүн өз улу камакка алынган. Кимдин бийликке келиши менен өлкөдөгү аскердик башкаруу жокко чыгарылган. Президент ошондой эле экономикалык реформаларды ишке ашырууну сунуш кылып келген. Спорт. Мекендешибиз Нагира Сарбашева спорттун кур менен күрөшүү түрүндө дүйнө чемпиону аталды. Биринчилик өткөн дем алыш күндөрү Татарстандын Казан шаарында өткөн. Сарбашева буга чейин Иранда уюштурулган Азия чемпиондугунда алтын медаль тагылган. Казандагы мелдешке Кыргызстандын атынан 12 спортчу катышты. Алардын 4-ü кыз келиндер. Нагира Сарбашева 76 кг салмактан жогору категорияда күч сынашып, финалда россиялык балбанды жеңип алды. Жыйынтыгында ал дүйнө чемпиону намына татыды. Ошондой эле таймашта Эльза Абдыкадырова менен Назира Арзбекова коло медалдын ээси болушту. Ауа райы. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоол аймактардагы унаа жолдору тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө Ош жана Жалал Абад тубандарында 7-12 градус жылуу, Талас жана Баткенде 6-11 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 4-9 градус жылуу. Нарында 1 градус сууктан 4 градуска чейин көтөрүлөт. Башкала Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 8-10 градус нөлдөн жогору.
Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчи радиодо күндүн темасы өз маегин улантат. Урматтуу радио угармандар, бүгүн эмне үчүн балдар чоңдордун зордук зомбулугуна кабылып келет? Балдарга канткенде бактылуулукту тартуулайбыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Студияда балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Таалай Жакыпов. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Андан тышкары тема деген сөздөн баштап 35 35 кыска номерине СМС жазып жөнөтсөңүздөр дагы болот. Таалай мырза, мына Кыргызстанда балдарда асыроо мамилесине келсек да, балдарда асыроого бир убакта мораторий жарыяланган болчу, андан кийин алынып салынды. Бул багытта бир катар мындай сын пикирлер, кайчы ойлор дагы айтылып жүрөт. Сиздин оюңузча бала асыроого кандай мамиле жасашыбыз керек? Бул өтө эле бир чечилип кете турган бир маселе эмес, бул татаал маселе да. Анан мында биз ошол балдар үйүндөгү балдарды асыроо жөнүндө гана кеп кылып атабыз. Ошол балдар үйүнө жибербей, жана балдар үйлөрү интернаттар көп болуп атпайбызбы? Ошол үйлөргө жибербей, ар бир баланын үйдө өсүшү, үй бүлөдө таалим тарбия алышы бул эң коомдун өнүгүп кетиши үчүн жакшы пайдалуу болуп берет эле да. Анан могу жерде ушулга кирердин астында мен бир кызыктуу бир нерсени айтайын дедим эле да. Менин өзүмдүн оюм, биз балага тарбия берүүнү бала төрөлгөн күндөн баштайбыз деген ой бар да. Анан ошолду көз карашты мындайча өзгөртүп, баланы тарбиялоо бул ошол 2 жаш бири-бири менен сүйлөшүп жүргөн кезден башталат деп айтсам болот эле да. Себеп дегенде жана ташталып кеткен балдар болот да, тиги жерде турган балдардын көпчүлүгү эле. Эмнеден улам ташталып кетип аткандыгы бул өзүнчө бир татаал маселе да. Анан ошон үчүн мен айтайын дегеним, атайын үй бүлө түзүү деген эмне вообще? Үй бүлөнүн аткарган милдеттери, балага кандай мамиле жасайбыз деген сыяктуу нерселерди мурда ар бир бала өзүнүн үй бүлөсүнөн таалим тарбия алчу. Анда бизде кенен үй бүлө эмес беле, чоңураак, жанагы айтып аткан ал жерде чоң атасы бар, чоң энеси бар, агасы, жеңелери бар. Анан ошолордун бири-бирине жасаган мамилесин көрүп, анан үй бүлө мындай болуш керек экен деген адам тиги кийинки жаштарда ой пикир пайда болчу да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө андай болбойт. Ар бир экинчи үй бүлө ажырашып кетүүгө ошол ажырашып кетүүнүн себептери мында мен 90-жылдарда как раз ошол маалда төрөлгөн балдар. 85-80 жылдары, анан 90 болуп кетип атпайбы? Ошол жылдарда төрөлгөн балдардын баардыгы көпчүлүгү азыр ажырашып атат да. Себеп дегенде бул балдар кезегинде мээрим алган эмес үй бүлөдөн. Жактыруу деген болгон эмес үй бүлөдө. Үй бүлөдө таалим тарбия деген таптакыр эле 2-3 тетиги 4 планга түшүп калган да. Мындай эле бир жөнөкөй мисал айталык. Могу жаштардан азыркы күндө 19-18 жашында, 18ге жетпей эле 16 жашында турмушка чыгам деген кыздар, үйлөнөм деген балдар көп. Алар бири-бирин сүйүп калды, жактырып калды деп айтасызбы? Жок. Алар жашоого даярбы? Жок. Маселе эмнеде болот? Маселе ошол үй бүлөдөн жактыруу көрбөй, дайыма атасынан тил угуп, анан апасынан таяк жеп жүргөн кыз, үй бүлөдөгү атасы менен энеси дайыма урушуп турса, аны көргөн кыз көргүсү келбейт да, жадап бүтөт. Ал эмне кылыш керек? Уш жерден чыгып эле бир жака кетип калсам дейт. Эптеп эле ушул 10-классты бүтсөм, анан үйдөн кетип калсам болот эле. Тажадым ушундан деп. Бар да, толтура бул факт. Тажадым ушундан дейт дагы, ал жакшылыкты, мээримди, үйдөн албаган мээримди каяктан иштей баштайт? Көчөдөн иштей баштайт. Көчөдө ким бар? Ага окшоп жанагындай үй бүлөдөн тажап, жадап бүткөн дагы бир жигит турат аякта. Анан экөө ойлойт да, биз тиги мындай болуп бири-бирибизге мээрим берип, мындан ары жашап кетебиз, бири-бирибизди толуктай алабыз деп. Андай болбойт экен да көрсө. Себеп дегенде балага да кызга дагы жана жөндөмдүн баары адат болуп калды. Балапан уядан тиги эмнени көрсө ошону алат дегендей, кандай гана маселе болбосун булар уруш тараш аркылуу чечкенге үйрөнөт. Үй бүлө күтүүгө даяр эмес таптакыр. Анан жана тиги бирди төрөгөн, эки төрөгөндөн кийин анан ажырашып атпайбы? Азыр кээде карап отуруп ыйлагың келет. 84-жылкы, 85-жылкы 3-4 баласы менен азыр жалгыз калган бой келиндерибиз аябай көбөйдү. Азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Урматтуу угарман, сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Байланыш телефонду угармандардын эсине дагы бир рет салып коеюн. 65 66 04 39 21 90
Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы? Алла тамаштарбы. Угуп жатабыз. Жалал аттан чыгып аттыгын эле. Могул жигиттин алдыда сүйлөшүп атпайбы тиги. Баягы балдарды тилдөөдө, балдарды койтур деп айтууда баягы жер көз болуп эле тике карай албайт деп. Могундай нерсеге биз кошулбайбыз да, эмне дегенде биз деле тоодо чоңойгонбуз, айыл жеринде чоңойгонбуз. Баягы балачак эске түшөт да. Эгерде ата эне мындай жумшак келип карабай койсоң, тиги тоодо корголоп турган койдун козуларын айдап келиш үчүн биздин бутубуздун өтөгүздү сыйрып алып туруп барып айдап келдечи, көчкө бир коюп туруп. Жөнөкөй биз кайрылып тиги мындай балам алтынын барып алдап айдап келчи ошо козу тиги карагандын чүйүндөгөн десе биз макул болчу эмеспиз да. Эми муну мен эмне айткым келет? Азыркы илимпоздор, улуу коомдун ишкерлери бүт баардыгы жалаң айылдан чыккан да. Сиз жанагындай айтып атасыз, жер көз болуп калат, жер көз тиктей калат. Алар утурумдук алдоо менен ошол мезгилде ошол балдар көнүп бүткөн да. Баягы жер көз болуп туруп тиктей албай болот. Туп-туура эле ата энесинин көзүн тиктешет. Бирок ошолордун психологиясын, ошолордун баардыгын өлчөп билип алышкандан кийин ата эненин күйүндагындай менен эчтеке болбойт экен, ошону менен унутулат деп. Ошондой катуу закон болмой сайын ал эч качан адам тарбия болуп чыкпайт деген. Атыңыз ким болот? Мусаев Аскар. Аскар байке, мындайда азыр сизге эле ушундай бир сизди угуп бүттүк. Азыр уже мен бир ошого эле бир мисал келтирейин деп атам да, жанагы балага катуу кандайлык тарбиялашсаганда ошол бала кандай деңгээлге чейин жетет деп. Сиз азыр айттыңыз, биз бир нерсени мезгилди эске ала албай атабыз да. Мезгилге жараша замандын талабын эске ала албай атабыз. Мына ушул эле сиз айткан мисалга кылайын. Мына жакында аябагында бир катуу ооруп калган келин менен азыр ошол бир 35-40 келин. Анан сүйлөшкөндө келет дагы эле ревматизмим бар дейт. Жүрөгүм ооруйт, туруп эле жыгылып калам дейт. Анан отуруп алып анан баягы сурай баштадык да, кайсы мезгилде баштады эле? Бул силердин борборго келип атат. Көрсө 6-класс окуп аткан кезде, силер айткандай жана Баткенде тоодо жайылып жүргөн эчкилерди күндө кечинде айдап келчү экен. Кыз айдап келе албай калат. Анан кечинде түн ичинде апасы менен атасы урушуп туруп кубалайт. Бар, айдап кел эчкини. Милдетиң беле? Каякта жүрөсүң деп. Баягы кыз караган чейдин арасында жүрүп эчкини айдап келет. Үйүнө келгенден кийин жыгылып калган да. Анан доктурга алып барат. Өзгөрүү эч кандай жок. Шалда баягы буту кол кыймылдабай жатып калган. Андан кийин доктурга алып барып 1 ай, 2 ай вообще жылыш жок, дарылай албай коет. Анан молдого барып окутуп, анан ошондон кичине калыбына келет. Анан кийин жүрүп отуруп турмушка чыгат 22 жашында. Ошондо жанагы оорус кайра бир кармайт. Мен силерге жанагы булчуңдун клеточная память деп коет, ошону айтып аткандагы себебим. Ошол оорусу кайра кармайт. Анан кийин жолдошу бар да. Анан үйдө турганда тиякта туруп тиги кайнагасы айтат: "О, келинди, инвалид келинди кечке алып жүрүп кантип жашайсың ушу менен? Кетирбейсиңби?" дейт. Эми азыркы күндө ошол келин инвалид ошол айткан кайнагамдын үнүнө окшош үнү кулганда жыгылып калат. Ошого окшош кишинин кебетесин көргөндө жыгылып калат. Бул силер азыр мен да ошол азыр мен 55-ке чыктым, мен да ошондой катаал тарбиянын астында үйрөнгөм. Но адамдар бар, ошол мезгилдин талабы ошондой болчу. Биз ошону ошол мезгилде кандай болсо так ошондой кабыл алчубуз. Бүгүнкү күн андай эмес да. Дагы бир угарманыбыз байланышта бар. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Сизге дагы. Бар болгула абдан көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыңар. Мен ушул коомдогу жат көрүнүштөрдү жана коом каяка баратат деген чоң суроонун алдында бир эмгек жараттым белем, долбоор жараттым белем. Коомду кантип оңдошо болот дегенде. Мен ошону сизге тартууласам болот эле. Анан кийин бир чети мындай да. Тарбия деген каяктан чыгат? Тарбия деген эне тилден чыгат. Эненин багытынан чыгат. Ата болсо үлгү гана болуп берет. Ата эч качан колда чыпаларында тийгизбейт, айланып кетейин деп чекесинен өп турат. Ата камкордугун көргөзөт. Эне мээримдигин сугарат. Ошондо эне атаң ушинтип ойлоп калат, атаң тигинтип калат деген багытта ушундай сөздүн сугарганында бала атаны улуу көрөт да, улуу тутат дагы
ошол жана кыргыздын жөндөмүндө келаткан баалуулуктар отуруп калат дагы бала жээндүү жээрдүү болуп өзүнүн улуттук намыстык сапаты менен өсөт. Кыз бала болобу, эркек бала болобу. Анан кийин мен ушул пайдаланып дарегиңизди берип койсоңуздар, же болбосо мен телефонумду берип коеюн. Мен ушул нактуу коомду кантип оңдосо болот деген долбоорду сунуштайт элем. Телефонуңузду айтсаңыз. 0558 008545. Дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат. Мобилдик телефондон чыгып саламатсыз болуп жатабыз сизден. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Атым Жылдызбек. Бишкекте. Мен баягы бери угуп турам да. Мындай мен айтайын дегеним, биз баардыгы эле коомго же заманга калганыбыз болбой калат. Ар бир коомдун өзүнүн жакшы адамдар, жакшы инсандар болгон. Мен айтайын дегеним мындай да. Мына мисалы мен жакында бир Жалал-Абадка барып келдим, бир детдомдо Октябрьскийге. Ошол жерде директор менен сүйлөштүм да. Мен тагдырым, мен көп нерсени билбей жүрөм, маалымат алдым. Мына 9 бүткөндөн кийин булар училищеге барат экен да, булар андан кийин өз тагдыры менен өздөрү күрөшүп калат экен. Мамлекетчи бир тараптан эч ким буларга жардам бербейт экен. Анан булардын кандай эртең келечекти кура турган балдар чыгат. Буларга насаат бербесе, мына учарына келип көрөөнү кылганда, анан кийин баягы оорулук менен башка бирөөлөргө кошулуп кетип, булардын тагдыры жөнүндө ким ойлонот? Бул биринчиден. Экинчиден мына айтып атат, мына көпчүлүк учурларда биз баягы жумушсуздукка шылтап атабыз. Ооба, туура. Бир бардык баягы бала дагы коомду эмнени көрсө, уядан учканда ошону алат дейт. Биз тилекке каршы көпчүлүк учурларда ата-энелерибиз, балдар, жакындарыбыз балдарын таштап, миграцияга кетип атат, иш издеп кетип атат. Мен эч кимди күнөөлөгөм деген жерим жок, бирок ошол учурда балдар калып, кароосуз калган балдар мына жакшы тарбия албай калып атат. Мына мектептеги мына окуулардын деңгээлин карайлы. Болсо мектепте эрегеттикчиликте, же болсо уурулуктар тилекке каршы жылдан жылга бул азайбай атат да. Мына сиздер иштеп атат, коомдук уюмдар иштеп атат, мектепте иштеп атат, жаш жетпеген инспекциялар иштеп атат. Бирок мен ойлойм, коомчулуктардагы мына көзөмөл айыл өкмөттөн баштап, ошол жерден, райондон, ушулардан баштап, коомдук ишмерлерден, жеке эмелерден баштап көмөк берсек, бул биздин эртеңки келечекте биздин балдарыбыз. Буларга биз колубуздан келсе деңгээлде мындай жардам берсек. Анан баягы бир жаман гана нерсе бар да, мына азыркы күндө өзүңүз көрүп атасыз, мына интернет сайт деген балакет чыгып атат, китеп окубай, ушулардын баары мына көйгөйдүн баарын айта берсек, мына Сирияга кеткенден баштап баягы эмне менен бүтүп атат. Заман эмне кылып атат. Ошондон айтайын дегенде, биз мына манас атабыздын мындай осуяттарын же бир нерселердин идеологиясынын жоктугунан бирдиктүү, жаштар саясатынын жоктугунан биздин балдарыбыз эртеңкиге өз турмушта жалгыз калып ушундай бир жетишпегендиктен колунда бардай, колунда жоктор болуп эле ушул заманга келип атат. Ошондуктан мен ойлойм, биз эч качан заманыбыздан неме кылбай эле, келечектен үмүт үзбөйлү, Кудай буйрса биз баарыбыз колубуздан жардам гана беришибиз керек да. Рахмат. Айтканыңыз туура. Толугу менен 100%. Анан бул жерде бир айта турган нерсе, биз ар ким биринчи өзүнө машташ